Dayıma bir balosun, bu balosun bu geçti tandarda. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жандуу үн ырдаган мырзалар дегенде сөзгө сөз түрдө Мыктыбек Нурланбеков келет эмеспи? Тактап айтканда анын сүйүү темасындагы "Унутпа мени, бирге болосуңбу, кыялымсың" аттуу деген ырларды угуп калдыңыздар болуш керек. Бүгүн биз дал ошол ырчы мырзанын студиясына конокко келип калдык. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Орозо карматасызбы? Ооба, буюрса карматабыз. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Бирге болсун. Алгачкы эле суроом мындай болсунчу. Чыгармачылык эргүү дегенде сиз эмнени түшүнөсүз? Сиз үчүн чыгармачылык эргүү эмне? Чыгармачылык эргүү алып келе турган нерсе бул биринчиден эркиндик. Чыгармачыл адам аябай эркин болуш керек да, баягы көптөгөн жумуштарга байланбай, чыгарма жаратканга ошол даяр болгон учурда гана чыгарма жаралат. Эми бул меники ушундай, башка биздин кесиптештерде кандай экенин билбейм, бирок менде баягы бардык иштер иреттелип, өз ордуна келип, өзүм аябай эркин сезип калганда, ой жүгүртүм эркин болуп калганда, кол бутум эркин болгондо гана мындай бир чыгарма келбесе, мындай күнүмдүк турмушта жөн эле бир баягы келип калышы кыйын да. Эмнеден эргүү аласыз? Эргүү алганда жакшы бир китеп окусам, жакшы бир кино көрсөм, жакшы бир музыка уксам, жакшы бир адам менен сүйлөшсөм эле ушул эргүү келет да. Бирок мен ушундай нерсени кылсам мага эргүү келет деп антип издеп да кылбайм. Өз менен өзү эле баягы ушул бир эбептен себеп болуп, жакшы адамдар менен сүйлөшкөндө, же болбосо жакшы бир нерсе көргөндө, жакшы нерседен таасирленгенде ушундай эргүү алам. Биз чыгарма деп сүйлөшүп калбадыкпы? Анан бул студияда канча чыгарма чыккан? Анан канча ырчыларга ушул студиядан жардам бергенсиз? Негизи бул студиянын ачылганына көп деле убакыт болгон жок. Буга чейин мен башка жакта өзүм студиям бар болчу. Ал жакта көп эле ырчыларга ырларын жазып бердик, аранжировкаларын жазып бердик, үндөрүн жазып, ырларын чөкөттөп дегендей. Бул жактан канча ыр жазылды азыр эсте жок, бирок биз мына ноябрь айынан баштап ушул жерде иштеп атабыз. Чыгармачылыкта сиз көптөн бери жүрөсүз, баарыбыз сизди тааныйбыз. Анан бала кезде кыялданган Мыктыбек Нурланбеков болуп алдым деп ойлойсузбу? Негизи бала кезинде мындай ушундай болом деп кыялданган эмесмин, бирок ушул сыяктуу мисалы ырчы болсом, анан ушундай элдин астына чыксам деп кыялдарым бар болчу. Бирок 11-класска чейин ал нерсени баягы игнор кылып жүрдүм да. Себеби дегенде ырчы болосуңбу, ырчылык бул кесип эмес, ырчылык менен жанбак албайсың деген сыяктуу сөздөрдү көп угуп жүрүп, анан 11-классты бүткөндө ошол кайрадан эле консерваторияга тапшырып калдым. Жана консерваторияга тапшырганыма абдан сүйүнөм да. Бүгүнкү күнгө чейин бир күн дагы мындай ушул жумуштан чарчадым деген Кудайга шүгүр күнүм боло элек. Анан сиздин чыгармаларыңыз көпчүлүгү сүйүү жөнүндө да. Бул чыгармалар мындай сүйүүдөн улам келген чыгармаларбы же кыялданган сүйүүдөн улам жазылган чыгармаларбы? Бул ошол сөздөрүн жазган авторлордун, балким өздөрүнүн сүйүү баяны, балким алардын бир кыялданып жазган сөздөрү. Себеби дегенде мен авторлорго буйрутма берем, сөздү жактырсам мен ырдайм. Ал сөздөрдүн менин жеке жашоомо эч кандай тиешеси жок, бирок тиешеси жок деп такыр кесе айтканда да болбойт. Себеби дегенде ал ырлардын эгерде жакшылап түшүнсөңүз, ар бир адамга тиешеси бар сөздөр да. Ошондуктан негизи эле ырлардын ошондой болуусун каалайм, өзүмдүн ырларымды. Бир адам жеке бир өзүнүн тагдырына байланган ыр эмес, жалпы эле адамдар укканда өзүнө тиешелүү көп нерсени ала билген бир чыгарма болсо, мен оюмча ошол жакшы болот. Ыр тандаганда мындай кантип тандайсыз? Өзүңүздүн же мындай ситуацияга жараша тандайсызбы, же ушул өзүңүздүн бир эмеңиз барбы, форматыңыз барбы? Ыр тандаганда биринчиден мага обону жагыш керек.
анан оонго сөз төп келиш керек. Анан аранжировкасы төп келиш керек. Анан мен аткаруусунун үстүнөн отуруп иштейм, кайсы жерин кандай кылып аткарсам деп көпкө чейин иштейм. Эгерде баягы кээ бир ырлар болуп калат, алар бат эле иштелип чыгат. Кээ бир ырлар болот, көпкө чейин созулуп кетет. Ар кандай болот да. Негизинен мындай бир жакшы ыр болсо эле ырдай берем, анын эмеси деле жок. Бир болосуңбу деген чыгармаңыз аябай жакшы кабыл алышты да элдер. Анан сүйүүнүн кимини деп да айтып коюшат экен. Бул өзүңүздүн жашооңузга тиешеси барбы ошолордун? Жүрөгүмдү козгодум, от болдум, кантип таңдарды сенсиз тосконмун, бакытыма кошпоймун, жаным коштоймун, көрбөй калганда жоктоймун, дайыма бир болосуңбу, кечте таңдарда, жанымдын жарыгысың, салбас арманга, дайыма бир болосуңбу, жомогумду сага арнайын, жүрөгүсүң жанган ардайым, бирге болсоңбу. Үйлөнсөм буюрса тиешеси болот да. Азыркы учурда бойдоксуз. Азыр бойдокмун ооба. Жүрөгүңүздүн эси барбы? Жок, азырынча жок. Сиздин кыялданган кыз кандай болуш керек? Мен кыялданган кыз Мындай сүрөттөп берсеңиз, мисалы чачы узун болуш керек, көзү мындай болуш керек дегендей. Биринчи кезекте ыймандуу болуш керек. Түшүнүктүү болуш керек, акылдуу, билимдүү болуш керек, акылман болуш керек. Мындай чувство юмора деген болуш керек. Себеби биз көп тамашалашабыз, тамашалашып сүйлөйбүз. Анан мындай кыскасы менин кемчиликтеримди мындай жаап тура турган бирөө болсо аябай жакшы болот да. Келбетин мындай албетте жакшынакай, көзгө жагымдуу, сулуу, татынакай, дам эмне десе болот. Келбетин буйрутма бергенде ошол мен айткан сапаттарга ээ болгон бир адам болсо, келбети экинчи планга өтүп кетет да. Анда кайра чыгармачылыкка кайталы. Былтыры 100% жандуу үндүн коштоосунда концерт бердиңиздер. Анан ошол канча ыр аткардыңыз ал концертте? Ал жакта 25 ыр. Баары мындай жандуу үн менен аткарылды. Ооба, бардыгы кадимкидей музыканттар ойноп, бүт баары тең жандуу аткарылган. Бардыгын музыканттарга бүт баарын тең өзүбүз жазып бергенбиз. Бул жерде мындай ойнолуш керек, бул жерде мындай ойнолуш керек деп. Ал 21-жыл болгон. Ошол концертиңизди бергенде кандай өзүңүзгө ишеним алдыңыз? Эмне ишенип калдыңызбы өзүңүзгө мындай? Негизи ошол концертке чейин мага баягы колдоо көрсөткөн жакындарым, туугандарым, досторум аябай чоң колдоо көрсөтүштү да. Алар болбосо билбейм, ошол концерт ишке ашат беле, ашпайт беле, алардын колдоосу болбосо. Бирок эң негизгиси мен алдыга ошол өзүмө тапшырма койдум эле, мен ушул концертти коюшум керек. Бул мен үчүн өтө маанилүү бир ашуу. Андан ашсам, андан кийинкисин да ойлоном деп ошол концертти көгөрүп отуруп бергем. Азыр болсо ошол бергенимдин баягы үзүрүн көрүп атам да, мисалы жакшы эле бериптирмин, болсо дагы деле жүрөрүм экем депчи. Студияңызда бул жакта командаңыздын сүрөтү илинип турат да, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Хоруңуз тууралуу. Бул Мета деп атын биз койгонубузга былтыр жайында койгонбуз атын. Ага чейин болсо жөн эле ушундай команда болчубуз. Мен өзүмдүн ошол алгачкы жеке концертимде 10 адам болчу хордо.
Андан кийин көп каалоочуларды алып отуруп, ушул 2022 жылы жакшы иштедик буюрса. Жакшы иштедик, көп проекттерди жасадык, долбоорлорду жасадык. Анан азыр кадимкидей бир командада эле иш алып атабыз. Азыр команданы мен эмес, Касиет Идрисова деген кыз көркөм жетекчиси, репетицияларды өткөрөт, алар менен даярданат, башка. Мен бул жактан башка жумуштарды жасайм. Анан жакында эле Түркияда кырсык болбодубу? Анан ошого сиздер Султан Садыралиевдин «Адамга адам керек» деген ырын түркчө котордуңуздар да. Ошол кимдин идеясы болчу? Негизи Канча күндө котордуңуздар ошолорду? Негизи Султан байке өзү байланышка чыгып калды. Анан биз ушул түркчөсүн ырдап чыксак жакшы болот эле, кандай дейсиң? Сенин командаң менен ырдайлы дедим. Мен дароо эле макул болдум, себеби дегенде ал апаатка ошондой бир колдоо керек болчу да, себеби колубуздан башка эмне колдоо керек. Султан байке дароо сунуштады, дароо макул болдук. Бат эле жасадык 2 күндө. Биринчи күнү ырды жаздырдык, эртеси күнү съемкасын жасадык, 3-күнү чыгардык. Бат эле болду. Эми өзүңүз тууралуу сүйлөшөлү, кайсыл жактан болосуз? Балалыгыңыз каякта өткөн? Мен Оштон болом. Өзүм Өзгөндөн болом, бирок Ош шаарында чоңойдум. Балалыгым, мектеп чагымдагы кезим Ош шаарында болду. Биринчи курста бул жакка консерваторияга тапшырып бул жакка келдим. Айылга барып турчумун. Баттан. Азыр ата-энеңиз айылда? Азыр ата-энем Ош шаарында турушат. Ошто. Бала кезде тентек белеңиз? Ооба, тентектик кылган күндөрүм да болгон. Бирок мен бир 6-7-8 класстарга чейин эле тентек болдум окшойт да, андан кийин токтолдум окшойт. Эгерде сизде мындай колуңузда мүмкүнчүлүк болсо, 3 жакшы нерсени кылыш керек болсо, эмнелерди кылмаксыз? Эми азыркы учурда Рамазан айы, ошого байланыштырып суроо берип атканым. Кыялым ата-энем менен жалпы үй бүлөсү менен чогуу биргеликте бир узакка бир саякатка чыгып келсек деген ушул кыялым бар. Бул бир үй бүлөлүк максатта. Ошону бүт баарын өзүм каржылап, ошолорду алып чыгып келсем деген бир кыялым бар. Бул бир. Экинчиси, мына Орозо айында бир канча ооз ачууларды өткөрөйүн деген ниетим бар. Аны канчо кимге дегендерди айтпай эле коеюн. Анан үчүнчүсү болсо, бул дагы аябай жакшы жумуш болмок. Үйлөнүшүм керек. Жакшы жубай тапсам, ошол жакшы жумуш болуп, ушул Орозодо койгон бир 3 ниетим деп коеюнчу. Кечээ жакында сиздин инстаграмыңызды көрүп калдым да, анда сиз сторис киргизипсиз, тарыхча, кыргызча айтканда. Качан үйлөнөсүң деген туугандар көбөйдү да. Ошондой эле сизде да болот атабы? Качан үйлөнөсүң деген сыяктуу. Ооба, күндө чыгармачылыкка киришип, жеке жашооңду таштап салдың деген суроолор. Күн сайын суралат андай суроолор. Бирок көнүп эле калгам, мындай өтө деле жакын кабыл албайм. Ачуум деле келбейт, мындай. Юмор менен кабыл алам көбүнесе. Бирок негизгиси анын өзүнүн бир убактысы келет. Бардык нерсенин өзүнүн бир убактысы келет. Биздин маңдайыбызга жазылган бирөө деле бар. Ал ишикка качып кетпейт, мен да ишикка качып кетпейм дегендей. Ошондуктан андай суроолорго мындай юмор менен эле Көнүп калгансыз. Көнүп калгам. Сүйүңөр батпай ичке тиктешип карашкыла, капанып катпай ичте урушуп жарашкыла, көрүшпөй көп убакыт сагынып арзышкыла, билгенге ушул бакыт кат
мырза, да студияңыз менен тааныштыра кетсеңиз, бул жака качан көчүп келдиңиз, башында кандай болчу, азыр эмне кылып орноттуңуз, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Биз бул студияны Жылдыз Осмоналиева деген эжекебиз менен чогуу ачканбыз. Азыр бул жакта бүт баардык аппаратты алып, жакта менин компьютерим турат, инструмент, баардык аранжировкалар, ырчыларга жана музыкалар, бүт баардык аспаптар ушул жактан жазылат. Ырчылардын үндөрү бул жактан жазылат, жада калса бул хордун үнү дагы ушул жактан жазылат. Бул компьютерда эртеден кечке ушул жерде иштейм. Жана ортодо бош убакыттарда ушул жерде вокалдан сабак өтөм дегендей. Ар кандай. Кыскасы, эртең менен саат 9-10 келип, түнкү саат 12-1 чейин мен ушул жерде. Мен ушул жерде жашайм эле десем болот да. Экинчи үйүңүз, Экинчи үйүм да. Бул пианинаңыз канча жылдан бери сиз менен кошо жүрөт? Бул жарым жыл болуп калды окшойт. Себеби дегенде биз октябрда келсек, октябрда алдым окшойт. Ноябрдын баш жагы. Ошондон бери анан бизге көп баягы выступленияларга, башка жактарга барганга аябай ыңгайлуу, көтөрүп, унаага жүктөп, алып барып коюп, анан ушун менен эле көп выступленияларда чыгып жүрөбүз да. Пианинодан башка кайсы аспаптарда кол ойнотосуз? Эми кол ойнотом деген бул аябай оор сөз да негизи. Кайсыны черте аласыз? Бираз кыңгыратыш мүмкүн, мисалы гитара. Бираз ойнойм. Комузда деле бираз. Негизи басым жасаганым ушул. Себеби дегенде менин бияктагы студиядагы жумушум менен аябай бир тыгыз байланышы бар. Анан өзүмө да абдан жагат. Жакында ошол барабан менен заниматься деп атам, жакында барабан алам. Ошого мондай жокпу азыр? Азыр жок, азыр жөн эле палочкасы бар азыр, колдорду көндүрүш керек да. Колдордун көнсө барабанды ойнойм буюрса. Барабанда ошол бир концертте ойнойм деген оюм бар да, кыялым бар, ниетим бар. Канча жылдан кийин концерт коем деп кыялданып атасыз? Буюрса быйыл кайра коебуз. Ушул жылы, Негизги биздин максат ушул концерт коюп, концерт менен элдердин мындай руханий дүйнөсүн байытуу да. Биздин негизги милдет ошол. Ырчылардын негизги милдети ошол болуш керек деп ойлойм. Жөн эле албетте ырчы жамбагыш керек, акча табыш үчүн да ыр жазыш керек. Бирок ырларынын 90% акча табыш үчүн болбош керек деп ойлойм да. Жакында эле фонограммасыз ырдаганга, фонограмма менен ырдаганга тыюу салынбадыбы? Анан ошондо кээ бир ырчылар аябай мындай уучу болуп, ызуучуга түшүштү. Бул жаңылык сизге мындай эч капаланткан жокпу? Эч нерсе кылган жокпу сизге? Жок, мени кубанткан да жок, кайгырткан да жок. Негизи биз ырчынын жандуу ырдай алат экенине сүйүнбөшүбүз керек да. Ырчы болгондон кийин ал сөзсүз түрдө ырдаш керек. Сөзсүз түрдө жандуу ырдаш керек. Анын жандуу ырдай алганына сүйүнүп, жандуу ырдай алат экен, бул жандуу ырдай албайт экен деген өзү уят нерсе да. Ырчы болгондон кийин ырдаш керек. Башка вариант жок. Анан ал ар дайым жандуу ырдаш керек. Башка маселе, эгерде ооруп кала турган болсо, башка боло турган болсо, башка маселе. Ошол учурда фонограммасын коюп ырдаса болот. Анда дагы эскертүү менен фонограмма колдонулат деген сыяктуу. Мындай жөн эле ар кайсы жерде фонограмма ырдап, бейниң сак болуп туруп эле фонограмма ырдай берген, же бул жалкоолук, же бул коркоктук, же бул ушундай да. Фонограмма ырдадыңыз беле? Ооба. Кайсыл жактарда? Бизде болот, съемкаларда болот. Кээ бир такыр аппаратурасы жооп бербеген ресторандарда болот. Айла жоктон фонограмма ырдаш керек болот. Анан кээ бир, мисалы үчүн, кээ бир мероприятиялардын өздөрүнүн форматы болот. Бизде фонограмма ырдалыш керек деген сыяктуу. Андайларда фонограмма ырдак. Калган жерлерде бүт эле жандуу ырдайбыз. Алдын ала баягы аппаратурасы боюнча сүйлөшүп алып, мындай аппарат керек, мындай кылабыз. Ушунча киши барабыз, ушунча микрофон керек бизге деп сүйлөшүп алып, анан барып жандуу ырдайбыз.
Муктубек мырза, сиз бүгүн менин сунушума четке какпай маек курганга көнүп макул болгонуңуз үчүн рахмат. Розоңуз кабыл болсун, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Эми буюрса концертиңизди эгерде тартканга барып калсак, анда ошол жактан чогабыз. Чоң рахмат сиздерге дагы келип ушинтип убактыңыздарды бөлүп биздин мындай бир арзубаган жашообузга кызыгуу артып келип сурап кеткениңиздер үчүн рахмат. Сиздердин да орозоңуздар кабыл болсун. Жакшы барыңыздар.